Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн экинчи чейректин биринчи сабагын баштайбыз. Биздин тема ыр-бий марш бизди кайда алып барат? Элдик аспаптык аткаруучулук өнөрдүн мурашчысы Мураталы Күрөңкеев. Биздин максатыбыз ыр-бий марш жөнүндө маалымат алуу жана ошондой эле Мураталы Күрөңкеевдин чыгармачылыгы менен таанышуу. Балдар, биз музыканы үйдө, мектепте, концерттик залдарда жана башка мекемелерде уга алабыз. Кандай гана музыка болбосун, мейли элдик музыка, опера же балет же болбосо симфония болсун, алардын негизин ыр, бий, марш түзөт. Элдик аспаптык музыкада ыр, бий, марш мүнөздүү чыгармаларды кездештиребиз. Өзгөчө аларды илгертиден салткайланган элдик дастан күйлөрүнөн байкайбыз. Атап айтсак, Керөзөн деген чыгарма ыр мүнөздүү, ал эми Саадат Какты болсо бий мүнөздүү. Жеңиш чыгармасы марш мүнөздүү күйлөр. Бул күйлөр атайын ыр, бий, марш үчүн жазылган эмес, бирок алардан биз оондуулукту, бий мүнөздүүлүктү, марш мүнөздүүлүктү ачык айкын байкай алабыз. Мураталы Күрөңкеев элдик аспаптык аткаруучулук өнөрдүн мурашчысы Мураталы Күрөңкеев 1960-жылы туулган. Мураталынын музыкага болгон шыгы бала кезинен башталган. Ал комузда, темир ооз комузда, кылгыякта, чоордо, сурунайда ойноону чебер өздөштүргөн. Мураталы ар бир аспаптын кыябын таап, тилин, сырын билип ойногон. Анын чоң атасы Жаныбек да, өз атасы Күрөңкөй да белгилүү комузчулардан болгон. Алардын таасири астында Мураталынын шык жөндөмдүүлүгү артып баштайт. Ал элдик обон күйлөрдөн чертип, өзү да күй чыгарууга далалат кылат. Мураталынын чоң комузчулугу бала кезинен эле байкалган. Элибизде белгилүү Чыңгышбай, Туудукожо сыяктуу комузчулар менен комуз чертишип, аларды жеңип алып, чоң комузчу катары элге кеңири таанылмал болгон. Чыгармачылыгы күчөп залкар күүчү, аткаруучу катары эл арасында атагы чыккан инсан болгон. Азыр балдар биз Мураталы Күрөңкеевдин Керөзөн деген күүсүн угалы.
Биз бүгүн ыр, бий, марш жөнүндө маалымат алабыз. Комузчу, чоорчу, кылгыякчы Мураталы Күрөңкеев менен тааныштык. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 35 бетиндеги 3 суроого жооп жазуу, 36 бетиндеги селкинчик ырдын сөзүн жаттоо. Саламатта калгыла.